Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, эфирде Маек программасы жана анын алып баруучусу мен Акмарал Айипова. Бүгүнкү менин каарманым, маектешчү адамым Кыргызстандын футбол боюнча курама командасынын капитаны, белгилүү футболчу Азамат Байматов. Азамат мырза, алгач ушул маекке макул болгондугуңуз үчүн мен ыраазычылык билдирем. Рахмат. Ден соолугуңуз жакшыбы? Акыркы учурларда бир аз жаракат алып калдыңыз деп угуп калдык. Манайым болмок. Жаракат алып калдым, тилекке каршы. Ошентип, мисалы, ар бир спортсмен, футболчу мындай жаракат алганда көп ойлонуп калат да. Мен деле ойлонуп карасам, ушунча көп жылдан бери ошол өзүмүн футбол жашоомдо, дүйнөмдө каарман болуп 13 жыл профессионалдык карьерам Кудай буйруса болуп атат. Биринчи жолу ушундай катуу жаракат алып калып, тилекке каршы ушу жарым жылга 6 айга футбол талаасынан алыс болуп калдым. Ошон үчүн бирок менин оюмча жашоомдо мындай жаракаттан тышкары аябай көп жакшы нерселер дагы, кырсыктар дагы, ар кандай окуялар болгон. Ошого карабай мен дайыма булар сыноо катары кабыл алам. Ошон үчүн бул күндөр дагы буюрса өтүп кетет, анан буюрса баары ордуна калат. Негизи сиздин балалыгыңыз Ош шаарында Алай жергесинде өттү. Ошол кандай өттү? Ошол тууралуу айтып берсеңиз. Мен өзү Ош шаарында төрөлгөм, ошол шаарда эле төрөлүп, кичинекей кезимде ошол бир 2-3 жерде жашаганбыз. Анан бирок эң мага жаккан жер бул Юго-Восток району болчу. Ошо бир мектепте Жомарт Бөкөнбаев атындагы мектебинде 1-класстан 11-А класска чейин ушу бир класста окудум. Кудайга шүгүр, жакшы окугам. 4 менен 5ке бүтүргөм. Бардыгы мени ошол футболду сүйгөн билчүм. Мага дагы директор болсо диплом подарка алган, мага белек катарычы. Кыргызский Рональдиньо деп жазып койгон, мындай намек мененчи. Ошодон кийин билбейм, азыркы учурда көп менин ошол классташтарым жазып калат соц тармагында. Сен ошол чоң футболчу болгонуңду көзүңдө эле жазылып турган депчи. Балалыгыңыз дегенде мен сиздин атаңыз менен апаңыз сизди кандай өстүрдү да? Өзү биздин үй бүлөбүздө бардыгы спортко жакын. Атам менен апам болсо волейбол ойноп таанышып калышкан бир мелдеште, Бишкек шаарында. Мен оюмча ошо ата-энемден ошо спортко жакын болгон үчүн мен оюмча ошо биздин үй бүлөбүз деле спортко жакын да. Ошон үчүн. Демек сиздин футболду тандаганыңыз алар үчүн таң калыштуу деле болгон жок, э? Таң калыштуу деле болгон жок, эми бирок каршы деле болгон эмес, прям вообще ойно деген деле эмес, мындай. Жакса ойноп турсунчу деген да. Бирок апам үчүн эң негизгиси бул окуум болчу да, билимим болчу. Ошон үчүн апам дайыма айта берчү, англис тилин жакшы оку, окууң жакшы оку деп, балким ошо футболчу болсоң, чет мамлекетке кетсең, аябай тил жакын болот, сага керек болот деп ошентип айтчу. Ошондуктан апамдын сөздөрү ошо орундалды да. Үй бүлөдө эрке болуп өстүңүзбү? Андай деле айта албайм, но ошол менин атам болсо аябай характери мындай катуу, жолборстукундай эле, прям мындай катуу кармачу, бизди прям коркутчу атамданчы. Анан апам болсо эркелетчү. Мен кичинекейимде ошол түнү коркуп кетсем, апам жанына барып жатып алчумун. Ушундай көп окуялар болгон эми. Мындай в целом Кудайга шүгүр, баары мындай ата-энем ошо баары ошо Кудайга шүгүр, ден соолукта, ошо жакшы тарбия беришти. Мисалы, сиз бүгүнкү күндө Азамат мырза, ошол эле шоу бизнес чөйрөсүндөгү өкүлдөр менен аябай жакшы мамиледе экениңизди билебиз да. Бул нерсе кантип башталды эле? Эми айтып атпаймынбы, бул харизма да. Харизма деген бул сага бул адамда бар же жок да. Ошол акыркы ошол бара-бара ошол Латвияда жүрүп, ошо Чемпиондор лигасында ойноп, ошол Суперинфо менен эң ошо көрөрмандар арасында эң мыкты спортчусу болуп, ошентип биз Эрмек мырза менен таанышып калдык. Ал болсо ошо ведущий болчу ошо мероприятияны. Анан ошодон ары тамашачы чакырып, анан
ал жактан бул жакта интервью берип, бул жактан алар менен таанышып, в общем, өзүбүздүн менин оюмча бул канчалык кыйын мырзалар болсо Кыргызстандачы, кандай каерде жүрбөсөң деле жолуңар бир болуп жолуп каласыңар да. А бирок ошо жолду жолуккандан кийин кантип апарасыңар уже өзүңөр чечесиңер да. Ошондой эле болуп калды. Бара мен мисалы ошо эле суперинфол болсо башка жерде Эрмек менен дагы кимдер менен мамилеңиз жакшы? Бардыгы менен эле ошо Омар, именно шоу-бизнес жагынанбы? Шоу-бизнестен. Шоу-бизнестен бардыгы менен ошол Омар, Арсен, Мирбек, Урмат Усенов агабыз менен жакынбыз. Мен мисалы ал ырчы катары мен мисалы Омарды мен ырчы катары мисалы мен жакын досум деп айта албайм. Омардын башка жагы жагат магачы. Эрмектин башка жагы жагат, Урматтын башка жагы. Бирок ар бир бирине окшош эмес да. Ошон үчүн мен мисалы Омарга акыркы жылдары же Урматка эч кимге чалган эмесмин. Туугамдын тою болуп атат, мондой болуп атат, барып койчу депчи. Мен мага чалышат, чалса мен өзүнө чалгыла, мен башка жагы. Сизге кантип сүйлөшүп бер деп чалышабы? Чакырып берип кой, сен досуң. Ошондой деген учурлар болот. Бул эми нормальный нерсе да. Ырларын угасызбы, клиптерин көрөсүзбү? Конечно, жакшыларын мен Мирбектин, Омардын, Арсендин. Жакшы. Азамат мырза, сиздин буга чейин үйлөнгөнүңүздү биздин бардык көрөрмандарыңыз дагы эл дагы билет. Анан балким буга чейинки маектерде деле, программаларда деле сиз ал тууралуу эмнеге экөөңүздөрдүн эки жолго түшкөнүңүздөрдүн себебин деле айтып келгенсиз. Бирок мен дагы бир жолу сурагым келип атат да. Абдан кооз романтикалуу сунуш жасадыңыз сүйүктүүңүзгө. Абдан кооз той болду. Жакындарыңыздын баарын чакырдыңыз. Анан бир күнү эле ошол биз эки жолго түштүк деген кабарды баары укту да, баары таң калды, эмнеге деп сурады. Ошол учурда жообуңуз кандай эле? Бүгүнкү күндө жообуңуз кандай? Мен чын айтканда ал учурда кандай жооп бергеним эсимде деле жок. Бирок азыркы учурда 100% айта алам. Жаштык болчу. Мен жаш болчу. Канчада элеңиз? 23 болчу. 23-тө. Ал 19-да болчу, 18-де, 19-да. Жаш болчу. Негизи ата-энебиз эле айткан, шашпай сүйлөшүп турбайсыңарбы деп. Мен ал учурда чынлыгында мындай кандай бир мындай айтып коет го жана Бермудский треугольник дегендейчи. Ошондой бир жерге мындай бир замкнутый кругка кирип калгандай болуп калгам да. Негизи ал жагында ошол убагында футбол тармагында деле жаракат алып калгам. Ата-энем үйүндө отуруп калгам. Бул жакта менин футболчу досторум аябай чоң мелдештер катып жүрсө, мен үйдө отуруп калып, ошентип нары бери болуп, ошентип эле бирөөсү айтып коет, экинчиси айтып коет, ошентип кичине үйлөнө албайсыңбы, жөрдө отурбай деп, ошентип эле бара-бара анан таанышып калып, бир ай сүйлөшүп эле үйлөнүп алганбыз да. Бир ай. Кантип таанышып калдыңыздар? Ошо соц тармактан таанышып эле ошентип үйлөнүп калдык. Бир ай абдан аз убакыт. Ошо да азыркы учурда мен деле ошентип эле таң калам, кантип эле ошондой болуп кетти деп. Эми билбейм, балким ошо жаштык болуп кандай болбосо деле бул бизге тажрыйба болду. Аябай мен үчүн аябай мындай чын айтканда ошо көзүм ачылып, сабак болду, кандай болбосо деле ошодон кийин мен жакшы ойлонуп калдым да. Мен дайыма айтып жүрчүмүн депчи. Биринчи результат депчи. Жыйынтык болсун деп, именно ошо футбол дүйнөсүндө жакшы ийгиликтерге жетсем, буйруса ошондо андан кийин анан ошо үй бүлөлүк болуп, ошентип алып кетем деп ошентип дайыма айтып жүрчүмүн да. Бирок бул жагынан кичине жаракат алып калып эле, ошо токтоп калып эле, ошо үйлөнө алайынчы деп, мондой деп ошентип бир нерсе болуп, ошентип эле бүтүп кеткен. Анан бирок азыркы учурда ошентип мындай кайра карасаң, чын айтканда мен ошол учурда аябай кыйналып туруп, ошо ичким дүйнөм болуп кыйналып туруп, анан чет мамлекетке кетип калгам. Дайыма ошо ниет кылчумун, ошо чет мамлекетке кетейинчи деп. Кандай үйлөнгөндөн кийинби же ага чейин? Жок, уже кеткенден, баарды бүткөндөн кийин, ажырашкандан кийин, полностью бүткөндөн кийин, анан мен болсо ошо барайынчы деп туруп, чынлыгында аябай бактылуу болдум ошо жакка баргандачы. Кайерге кеттиңиз? Бахрейн. Ошо жакта мен 3 жыл, 2 жыл, 2,5 жыл анан Оманда жашап, ошо 2,5 жыл ошо араб мамлекеттеринде жашап, аябай мындай сүйүнүп жүргөм. Негетир ал жакта эч нерсени ойлобойсуң да. Кичинекей шаар,
Бишкекте эле мындай чүй регионундай бүт нерсе бар. Эртең менен мен ошондой мага жакшы бир жатакана берген. 8 этажда жашоочумун, 24 этажда кабатынан. 24 кабатында бассейн, тренажер. Эртең менен туруп алып туруп бассейнге чыкчумун. Бассейнге бир түшүп туруп карасаң бүт 24 этажда да бүт Бахрейн көрүнөт. Азамат мырза, мен азыр сиздин сөзүңүздөн байкап атам, сиз биринчиден өзүңүздү абдан сыйлаган адамсыз. Анан экинчиден өзүңүздү абдан сүйгөн адамсыз. Сиз комфортту аябай жакшы көрөсүз. Анан балким ошол үйлөнгөндөн кийин ошол комфорт сизде болбой калгандыр да. Анан бул жашоо мага жакпайт экен же жарашпайт экен деп ойлодуңузбу? Жок, сиз туура айттыңыз. Мен азыркы учурда деле аябай комфортту жакшы көрөм. Ошо автоунаадан баштап, анан үйдөгү мен ошол Кудайга шүгүр, ошо кандай өзүм үйүмдү көрсөм ошондой болду. Кудай буйруса өзүмдөн дизайн кылып, ар кандай сонун билбейм, ошо жагынан мен креативим жакшы. Эми футболго айтып келсекте, Азамат мырза, Кыргызстандагы футбол боюнча команданын капитанысыз. Азияга чыктыңыздар. Бул футбол сүйүүчүлөр үчүн абдан чоң жаңылык болду, абдан чоң сүйүнүч болду. Биринчи жолу Кыргызстан Азия оюндарында ойнойт депчи. Сиз үчүн кандай болду бул нерсе? Аябай сүйүнгөнбүз. Ошо Кореяда Мьянманы 5-1 утканда аябай сүйүнүп, анан бул жака келип Индияны утуп, анан билин аябай жакшы сезимдер болгон. Анан эч ойлонбойт элем мен мисалы ошондой кандай болуп кетти, эмне болуп кетти, ошо кантип эле жаракат алып калганымчы. Кандай, эмне үчүн болуп, жаңы аябай көп ойлонгом да. Бул июльда болгон, 7-июльда уже канча 3-4 ай өтүп кеткен. Жаман ойлончумун, почему сейчас депчи, эмне үчүн азыр, эмне үчүн мурда жыл болгон эмес, эмне үчүн 2 жыл мурун болгон, эмне үчүн Азиянын алдында болуп атат депчи. Ушундай суроолорду берчүмүн да өзүмөчү. Аябай ойлонуп калдым, баардык ошо көрмандар деле, машыктыруучулар деле, кесиптештерим деле балды бүт эле аябай билин ошо Азиянын алдында деп баардыгы эле ошо бир текст менен эле айтып атат да. Өкүнүчтүү абдан. Анан өзүм деле ойлондум, жакшы ойлондум. Значит, так суждено пешенем экен дедим. Негизи бирок азыркы учурда деле ошол буюрса Азия деген 4 жылда 1 жыл болуп атат. Канчалык мыкты футболчулар ошо Европа дүйнөлүк чемпионаты 3 жыл, Рамос ошо көбүлөр ошо 3 жолу ойногондор бар, 4 жолу ойногондор бар. Чемпионат, дүйнөлүк чемпионатында, Азия кубогунда, Европа кубогунда. А биз биринчи болуп чыгат. Ооба. Ошентип ниеттендим, балким мен кыял деп жүрсөм, балким ошол кыялга кичине алыс болуп калдымбы, жакын болуп калдымбы, дагы бир 4 жылдан кийин дагы Азия болот да, 4 жылдан кийин. Балким ошо как раз 33кө чыгып, ошону ойноп турган футболду бүтүрүп саламбы деген ойлор болду да, башымачы. Балким пешенем, может, судьба такая деп, ошентип жакшы эле кабыл алдым. Ошон үчүн жанагы ошо бир эжекебиз айткандай, балким ошол надо было меня остановить, по-другому невозможно дегендей. Может, действительно азыр ошо өзүмдүн жоготкон нерселеримди таап. Бирок албетте колдойсуз команданы. Албетте колдойм, ошо команда менен чогуу барып келген аракеттенем, буюрса аракеттенип колдоп. Негизи футболчубуздар көп футболчубуз, мисалы азыркы учурда Кыргызстанда эле ойношот да. Чет мамлекетте ойногондуктан мындай тажрыйбасы жок. Ошон үчүн баардыгын айтыш керек, баардыгы менен сүйлөшүш керек, кеңешиш керек. Тажрыйбаңыз менен бөлүшөсүз. Бөлүшүш керек, кандай ойнош керек, кандай кылып мындай өзүңдүн ошо советтерди бериш керек. Барып балдар жаш, алардын мүмкүнчүлүктөрү көп, ошон үчүн жакшы өздөрүн көрсөтсө, Кудай буйруса ошо жаңы контракттарды түзөт деп ошого ишенем. Ошон үчүн менин ошо калуу тилектерим ошо аман эсен барып, жакшы ойноп, Кыргызстандын намысын жогорку деңгээлде короп келсек, ошентип менин оюмча ошо жакшы нерсе. Жакшы. Бүгүнкү Маек программасында биз белгилүү футболчу Азамат Байматов менен сүйлөштүк, маек курдук. Кайрадан экран аркылуу амандашканча бар болуңуздар.